Уруну каракчы тоноду. Бул убакка чейин транспорт жана жол министрлигинин стат катчысы Эрмек Мамыркалиев 7 январь күнү коррупция боюнча шектөө катары кармалган эле. Атайын кызматтын маалыматына ылайык 8 январда УКМКнын коррупцияга каршы кызматы Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинин арызынын негизинде жазык кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен сотко чейинки териштирүүнү баштаган. Тергөөнүн жүрүшүндө алгач атат албаган жарандар укук коргоо органдары ишкананы текшерет жана жетекчилигине каршы митинг уюштурулат деп коркутуп, Кыргыз темир жолунун башчыларынан 250 000 АКШ доллар талап кылышканы маалым болгон. Кийинчерээк атат албай жаткан жарандар активист Мелис Аспеков менен Улан Жураев экени маалым болгон. Аспековду кармоо операциясын УКМКнын соц тармактагы барагына да жарыяланган. Активисттердин кармалуусу боюнча улуттук коопсуздук кызматынын маалымат жеткирүү кызматкери учурда алардын убактылуу кармоочу жайга киргизилгени жана тергөө иштери уланып жаткандыгы тууралуу да маалымат берген. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, бул эки жаран кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын органдары тарабынан текшерүү болушу мүмкүн деген жүйө жана ишкананын жетекчилигине каршы митингдерди уюштуруу коркунучу менен аталган ишкананын жетекчилигинен 250 000 Америка Кошмо Штаттары доллар өлчөмүндө акча каражаттарын талап кылышкан. Анын жыйынтыгында Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги маселени оң жагына чечүү максатында бул жарандарга жогоруда көрсөтүлгөн акча каражатын бергенге аргасыз болушкан. Мелис Аспеков бул убакка чейин жаңыдан шайлоодон жеңип чыккан президент Садыр Жапаровду жандап жүргөнүн айтып, бирок анын кармалуусу шайлоо алдындагы элдин көңүлүн буруу катары сыпаттап да жиберишкен. Ага карабай коомчулук кандай болгон шартта да кыянаттыкка кол ургандар жооп бериши керек деп эсептейт. Элдин эмес, жеке кызыкчылыктар менен бараткан кадамдар ушундай бир сынга кабылганы деле туура. Мен бүгүн ушундай бир жыйынтыкка келдим. Бул белгилүү бир деңгээлде чындык менен жанашкан иш. Анан ар ким ар түрдүү пикирлерди айтканда, бизде бүгүн мындай да коомчулукта мындай бир нерсеге көнүп алганбыз да, адвокаттар көбөйүп кеткен да. Ошол адамдын жакындары соц тармактарга чыгып алып, көз боемочулук башка болуп атат деп, бирок чын-чынына келгенде, менимче ушул ишке чекит коюлганы туура болду. Мелис Аспековдун бул убакка чейин Садыр Жапаровдун шайлоо штаттарынын бирин жетектеп келгендиги тууралуу кеп тараган. Мындан улам Аспеков Жапаровдун жакын санаалашы деген аңыз кептер айтылып келүүдө. Мындай мүнөздөмөнүн билдирүүсү өткөн жылдын октябрь айындагы бийликти алмаштыруу жагдайы менен байланыштырылат. Анткени Мелис Аспеков Садыр Жапаровдун жанында жандап жүргөн видеолор бар. Мейли ким болбосун, менин таанышым болобу, өкүлүм болобу, же болбосо бир тууганым болобу, ушундай кылмыш иштерге барган болсо, бардыгы жооп бериш керек. Мыйзам алдында биз баарыбыз бирдей болушубуз керек. Шайлоо штабыбызга тиешеси бар го ал ишинин? Мелис Аспектин. Анын тиешеси жок, анткени буга чейин деле белгилүү болгон. Өзүн жарандык активист катары таанытып жүргөн Мелис Аспековдон мындан бир нече жылдар мурунда ыры башталган экен. Бул боюнча көзү өтүп кеткен саясатчы маркум Чыныбай Турсунбеков акча бербей койсом Мелис Аспеков мени шантаж кылып жатат деген жайы болуптур. Мелис Аспеков деген бар экен, коомдук активистмиш. Мындан 2 ай мурда мага келген. Бир өтө тааныштан тааныш салып отуруп, жол кайында туруп болуптур, тааныштарды көңүлүн кирбей кабыл алсам, шылтоосу 15-жыл камалган экен. Ошо камалып атканда ошол кездеги ички иштер министри баланча мага айткан, сиз каматкансыз деп айткан. Ана мына мен түрмөдө отуруп чыктым, чыгып атканда мына чыгып жүрөм, бирок жакында атайын кызматтын баланча деген кызматкер мага кайрылып, учур деген кесте аркылуу Турсунбекти соккон бир материал чыгарып атасыз. Ошондон ары таратып бер деп суранды. Анан элден уксам сиз жакшы киши экенсиз. Ошон үчүн мен сизге келдим. Анткени себеби депутат болоюн деген оюм бар эле. Депутат болуш үчүн соттуулукту алдырып салыш керек экен. соттуулукту алдырып салыш үчүн сотторго акча бериш керек экен. Ошол акчаны сиз берип коюңуз деп. Ал эми Аспековдун үстүнө козголгон иш боюнча так маалымат айтыла элек. Тергөөнүн жыйынтыгы жок, ар тараптуу пикирлерди жаратууда туура келбестигин билдиргендер бар. Мүмкүн ал
Melis Аспеков чында эле күнөөлүүбү, күнөөсүзбү? Бул азыр шектүү катары кармалып, УКМК абагына кирди да. Анын күнөөсү бар же жок экенин аны УКМК айтпайт. Аны сот айтат. Мүмкүн чында эле күнөөсү бар. Ошон үчүн УКМК байкап калып кармады. Мүмкүн шайлоо алдындагы да бир методдор да болчу. Элдин ишенимине кирип, мына биз деген ушундай күрөшүп атабыз. Биз айткан убадаларыбыздын артынан чыгып атабыз деген кадамдар да болушу мүмкүн. Өткөн жылдын аяк ченинен тартып кирип келген 2021 жылдын алгачкы күндөрүнөн баштап кармалуулар жана кармоолор уланып келет. Бул көрүнүш өлкөдөгү чиновник болобу, карапайым калк болобу, мыйзам талаасында жооп берүүгө кез келгенин айгинелейт. Ага ылайык алдыда ташталган тор кимди илип келээрин көпчүлүк күтүп жаткандай. Нурзада Сыдыкова, Атлет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары.